Koydun дүмбәсін жеңіз, koydun жамбашын жеңіз. Жамбашты бізде ақсақалдарға, улууларга, урматтууларга деп беришет, бирок жаштар да көбүрөөк жеш керек. Бул окумуштуулар тарабынан да изче этилген нерсе, адамга турушу пайда да. Пайда деп устаз убагында айткан эде, устаз мен аш жеп отурган учурубузда майды жеп атат, жебейсизби? Жок, устаз кичине көңүлгө тиет, кусум келет, башка болот. Жок, бул Аллах берген нерсе, бул шифа, ошон үчүн берген да. Болсо неге берет эле ошо эң красивый жерге жайгаштырып деп айткан эде. Анча түшүнбөдүм да, мына бүгүн китептерди карап изчат этип, бүгүн өзүмө жетти некен мекендешим. Бул далилденген нерсе койдун жамбашын. Көп күйдүрүү эмес, өзүңүзгө ылайыкташтырган абалда кайнатып, мисалы үчүн жарыны кылып шашлык түрүндө вариант түрүндө ошо койдун жамбашын. Бул чарым резинка эттер кирбейт. Эмне айткым келди? Жамбашы, койдун жамбашын. Чындыгында жейишибиз керек. Кышта өзгөчө сууктар тийиши, жөтөлүп калыштарыбыз, кичине нерсеге назик болуп калыштарыбыз ошо май жебештигибизден да. Адамга керектүү май, полезный май, энергия дагы болот, дофамин дагы болот. Ошондуктан аракет кылайлы койдун жамбашын майын жегенге мекендештер.